урматтуу мугалимдер, ата-энелер жана окуучулар. Учурда өлкөбүздө болуп жаткан коронавирус илдети боюнча биздин тандообуз ден соолук аттуу акцияны баштадык. Биздин тандообуз ден соолук аттуу акциянын максаты жалпы эле эл арасында болуп жаткан той мааракелердин санын кескин азайтып, санитардык нормаларды сактап, гигиеналык талаптарга жооп берген жерлерге барууну сунуштайбыз. Сиздерге дагы бир айтып кете турган нерсе, ар бирибиз бири-бирибизге үлгү болуп, жаныбызда ар дайым антисептика каражаттары менен масканы алып жүрүүнү сунуштайбыз. Биз бул ооруну канткен жеңебиз, албетте биримдик болгондо. Бири-бирибизди колдоо менен, талаптарды аткаруу менен. Ар бириңиздерге чындын соолук. Ар адамга жараласың ден соолук. Асыл байлык алтын болуп кен болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, таала экен ден соолук демекчи. Амансыздарбы ардактуу эже агайлар, жаш жеткинчектер, окуучулар, ата-энелер, дегиле кыргыз элим. Учурдагы жүрөк түшүн алып турган кырдаал, тактап айтканда Баткен облусунун кызыл зонага айланып бара жатышы биздин дегиле жердештерибизди уайымга салып турган учур. Ошол себептен Исмайрам орто мектебинин окуучулары биздин тандообуз ден соолук аттуу акцияга катышып жатабыз. Бул акцияга катышуудагы биздин негизги максатыбыз Биз бул видео аркылуу жарандара кайрылып, министрликтердин айткан шарттарына баш ийип, туура жана так аткарууга чакырабыз. Жерлештерибизди вирустун алдын алуу жолдору менен тыктап тааныштыруу. Азыр кырдаалдан биз төмөнкү жолдор менен гана. Биринчиден, өздүк гигиенанын туура сактоо. Колду дезинфекциялоочу каражаттары менен же самун менен бат-баттан жууп туруу. Бетиңизди колуңуз менен көп кармабоо. Колдонулган буюмдарды бат-баттан сүртүп туруу. Клавиатура, компьютер, телефондун бети жана башка. Жөтөлгөндө жана түшкүргөндө гигиенаны туура сактоо. Түшкүргөндө чыканак менен оозду жаап калуу. Эл көп чогулган жайлардан сак болуу. Мисалы аэропорт, коомдук унаа, коомдук тамактануу. Ар дайым дезинфекциялоочу каражаттарды ала жүрүңүз. Кандай гана кырдаал болбосун, колду тазалоого. Мекеменин жана үйдүн ичин башка көп чогулган жайларга барбай, көрүшкөн адамыңыз менен 1,5 метр жакта болуп, сөзсүз бет кап табып жүрүңүз. Ушундай оор кырдаалда бул ооруну батыраак жеңүүнү кааласаңыз, бул үйдөнү жакындарыңыз менен бөлүшүп, билбегендерге жеткирип бул оорунун жеңүүнүн бир себепчиси болуп калыңыз. Биринчи байлык ден соолук. Анаттан ар дайым сак болуп, ден соолукта болуңуз. Көргөндөр үчүн чоң рахмат.